Бисмиллахиррахманиррахим. Тоқтағазы уулу Бақтияр, Фатва Қырғызстан мұсылмандар дин башқармасының фатва бөлімінің адиси. Мына біз сіздерменен жолугушуп ошо дини суроолорго жооп бермекчибиз буюрса. Алгачанда биринчи суроого токтолсок, бул суроолор ошо дааратка байланыштуу. Эмне үчүн даарат алуу керек деген суроо. Билесиздерби, ошо ислам дининде ибадатта, тактап айтканда ошол намазды окууда, же ошо ажылык амалдарын кылууда, мисалы үчүн ошол Каабаны айланууда, ошондо сөзсүз түрдө талаптар бар. Ошо талаптардын бири бул даарат. Намаз дааратсыз өтпөйт. Ошондуктан намаз үчүн даарат өтө маанилүү. Ал эми дааратсыз эле намаз окуй турган болсо, бул жөн эле кыймыл аракет болуп эсептелет. Ошондуктан дааратты алуу өтө маанилүү. Кандай учурда даарат алынат дейт? Даарат бул качан алынат? Качан намаз окуйм дегенде, же болбосо мисалы даарат бузулуп калып, намазга турам, намазды окуйм дегенде, же болбосо мисалы ажылыкка барып калды, таваф, жанагы Меккени, Каабаны айлануу керек. Ошол учурда даарат алуу керек. Ошондой эле качан даарат алат? Мисалы үчүн Куранды кармап окуйм дегенде, Куранды кармоого дагы даарат алуу керек. Ал эми Куранды мындай ооз-эки жөн эле окуй берсе болот. Бирок Куран китебин кармоодо сөзсүз түрдө даарат керек. Кургак даарат кандай учурда алынат деген суроо, бул дагы маанилүү. Кургак даарат дегенди таяммум деп дагы айтып коебуз. Бул качан алынат? Бул сиз бир жолго чыктыңыз дейли. Ушундай бир жерге келип калдыңыз. Сизде таптакыр суу жок. Айланаңызда дагы бир канча бир чакырымдарга чейин суу жок экенин билесиз. Анан ошол учурда намаз убактысы келип калды. Сиз ошолдо кургак даарат аласыз, же болбосо таяммум аласыз. Бул бир. Ошондой эле сиз бир суук жерде барып калдыңыз. Эгер сиз даарат алсаңыз, сиздин ден соолугуңузга бир кандай бир өтө зыян келе турган болсо, же сиздин ден соолугуңузду дагы оорлотуп турган болсо, ошондой учурларда кургак даарат, таяммум алса болот. Ошондой эле дагы кургак даарат кайсы учурда алганга уруксат? Мисалы үчүн жаназа намазы болуп калды. Жаназа намазы билесиздер, бул кайра кайталанбайт. Ошондо даарат алып келгиче жаназа намазынын убактысы өтүп кетиши мүмкүн. Ошондой учурларда кургак даарат алып, таяммум алып, жаназага катышып, жаназаны окусаңыз болот. Перманентный макияж дейт. Бул баягы жасаткандан кийин даарат өтөбү перманентный макияж. Бул актуалдуу суроо деп ойлойм, бул даарат үчүн. Себеби бул макияждын түрүн биз карап көрсөк, бул кандай дегенде, бул баягы адамдын денесинин терең эмес, берки мындай жакын, мындай баягы боек аркылуу тартылат экен. Бул баягы кооздук үчүн, суулук үчүн ошо аялдардын. Бул жаатта бул даарат өтөт, өтпөй койбойт. Кимде ошондой макияж бар болгон болсо. Ошондой эле буга улай татуировка менен даарат алса болобу дейт.
Мен бул дарат маселеси да эми bundan öte берет татуировкадан. Бирок татуировка кылса болобу, болбойбу деген дагы маселеге токтолуп кетүү керек. Негизи бул биздин ошол ислам, мусулман чөйрөсүнүн бул адаты эмес да. Баягы денеге сүрөттөрдү чегип, тартырып татуировка кылуу бул ислам дининдеги адаттардан эмес. Ошондой эле шыллак, лак менен дарат өтөбү. Бир маселе да, биз муну эске алып койсок, дарат алуу үчүн бул баягы биздин сөзсүз түрдө жуула турган мүчөлөр бар да. Бул жүз, кол, чыканак менен бирге бут, анан баштын ошол 4/1 маасы тартуу. Бул дараттын парзы болуп эсептелинет. Ушул жердеги мисалы үчүн денеге мисалы бир лак тийип калды, же болбосо бир сыр тийди, же болбосо бир пена тийди көбүк. Ошондой эле мисалы үчүн лак деп коебуз. Муну боёгондон кийин суу аркы негизги денеге өтпөйт. Өтпөй турган материал боло турган болсо аны кетирүү керек. Бул эреже да. Ошондуктан кимде ушундай көөсүнө баягы сулуу көрүнөм деп ушундай лактарды тагынып боёнгон болсо, дарат алыш үчүн сөзсүз түрдө муну жууп кетирип, анан дарат алуу керек. Антпесе дарат өтпөй калат. Кирпик тырмак өстүрүү менен дарат өтөө мындай да. Бул деле ошого байланыштуу да. Эгер ал клей менен чапталып, суу өтпөй турган деңгээлде болсо, демек өтпөй калат. Бул дагы маанилүү. Бул жанагы биз айткан эрежеге эле байланыштуу да. Себеби ар бир дененин мүчөсүнө суу жетишүү керек. Чачы боёлгон болсо дарат өтөбү, эч кандай маселе жок. Бул чачты боёдо. Себеби бул боёктун баары эле өтө турган, баягы суу өтөт, мындай чачка боёлгондон кийин суу өтпөйт деген мындай мен азыр тажрыйбада көрө элекмин андай боёкторду. Бардыгы эле ошол чачтар боёлгондон кийин суу сиңирип өтүп турат. Ошондой эле эркек менен аялдын дарат алуусу ар кандай болобу? Аял менен эркектин дарат алуусуна эч кандай айырма жок. Бирдей эле. Кандай эркек дарат алса, аял киши дагы ошондой дарат алат. Айырмасы жок бул маселеде. Дарат алгандан кийин ит мышык тийип кетсе бузулабы дейт. Дарат алгандан кийин мышык тийип кетсе бузулбайт. Ит деле тийип кетсе бузулбайт, мисалы. Жаныңыздан өтүп кетти, сыйпап өтүп кетти, мында эч бузулбайт. Бирок ит эгерде шилекей менен жалаган болсо, денеңизди же болбосо кийимиңизди, ошол кийимге тийип калган болсо, ал кийим нажас болуп калат. Тактап айтканда, ал кийим менен намаз окуганга болбойт. Эгер башка бир кийим бар болсо, аны чечип, ошол башка таза кийимди кийиш керек. Бул маанилүү, себеби намаздын ошо талаптарынын бири бул кийими да таза болуш керек да. Бул ошондо баягы ошол кийимин жууш керек, же болбосо башка кийим кийип, анан намаз окуусу керек. Бул жел чыгып кеткенде дарат бузулабы? Сөзсүз түрдө бул адамдын алды аркасынан чыккан ошол жел жана башкалардан кийин сөзсүз түрдө бул дарат бузулат. Ошондуктан дарат алуу керек. Урук, адамдын уругу сперма алып кетсе дагы бузулабы? Бул бир эле дарат эмес, бул баягы гусул деп коет. Дене дараты же болбосо дейбизби, бүт денени жууй турган абалга келип калат. Бул бир эле дарат эмес, дененин баардыгын жууш керек, гусул кылуу керек калат. Дене бой дарат деп коет, же болбосо кыргызчада, дене дарат, мунун баардыгын аткаруу керек.
Этеккер учурунда дарат алынган дарат өтөбү. Бул маселеде аялдарга, кыздарга бул дарат өтпөйт. Себеби ошондой кырдаалда аял кишилер этеккири келип турган учурда булар намаз да окубайт, орозо да кармабайт. Баягы ошондуктан дарат алуусу бул талап кылынбайт мындай учурларда. Мурун канаганда дарат бузулабы? Ооба. Биздин ошо Ханафи мазабыбызда мурундан да кан акса же болбосо денеден кан акса, дене мүчөлөрдөн сөзсүз түрдө дарат алуу керек. Пирсинг, сөйкө, шакек, саат дарат, ошо тагынып дарат алса болобу? Болот. Мисалы үчүн пирсинг боло турган болсо, эгер мурунда же ошо шакек, сөйкө, буларда суу жете турган болуш керек. Мисалы үчүн сиздин шакегиңиз бошураак боло турган болсо, анда суу тийгенин билсеңиз, анда баягы жакшы кылдат мындай карабай эле койсоңуз болот. Сиз билесиз, себеби суу тийди деп. Ал эми кысып турган болсо, бул нерселер мисалы үчүн пирсинг, шакек жана башкалар, сааттар, анда сөзсүз түрдө аларды буралап, суу жеткизе тургандай кылып жууш керек. Ошол биздин бул ошо дарат туурасында болгон актуалдуу кээ бир адамдар үчүн балким болгон суроолорго жооп бердик буюрса. Сак саламат калыңыздар.